Чаткал районунун Канышкы айыл аймагында улуттук спорттун эрең иштирүү боюнча 5-чи республикалык чемпионат өткөрүлдү. Анда өлкөнүн туш тарабынан келген 50дөн ашуун балуан 5 салмак категориясында күч сынашты. Алардын жеңүүчү аталгандары атайын сыйлыктарга ээ болушту. Чемпионаттын байге фонду 250 000 сомду түзүп, аны жергиликтүү бийлик бөлүп берген. Бул байген фондунун Канышкы айыл өкмөтү тарабынан 250 000 сом акча каражаты каржыланды. Биринчи орунга 20 000, экинчи орунга 15 000, үчүнчү орунга 10 000 деп 5 салмак категориясында чемпионат болду. Негизинен Жалал Абад облусунан биринчи орунга чыкты команда оюндарда. Жеңишке жеткендердин бири Чаткал районунун тургуну Илгиз Баймурзаев. Ал эриңиште 70 кг салмакта күч сынашып, өз салмак категориясында биринчи орунду багындырды. Эриңиш Кыргыздын улуттук оюну. Мен ушу биринчиликти 70 кг салмакта алдым. Буга чейин бирди ала эле келем. 3-2 местаны алып жүргөм. Бул Кудайдын немеси экен, бүгүн ушу бирге кеп калдым. Эриңиш боюнча биринчилик алыскы райондордо, тагыраагы Чаткалда алгачкы ирет өткөрүлдү. Мындай демилгени жергиликтүү бийлик сунуштап, аны улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясы колдоого алган. Региондордо биринчи жолу өтүп атат. Мисалы, областтардын центринде же болбосо Бишкекте, Чүйдө көбүнчө өтчү. Азыр мына ушундай Чаткал районуна келип биринчи жолу өтүп атат. Биз да абдан кубанып атабыз. Жер өтө кооз экен, эли мыкты экен. Бардыгы тең туура кабыл алышып, өтө сыйма менен өткөрүп атышат. Балбандардын баары мына ушундай четтеги райондордо экенин биз азыр аныктап көрүп атабыз. Эриңиш боюнча 5-чи республикалык чемпионатта командалык эсепте Жалал Абад облусу алдыга чыкты. Улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясы эриңиштен башка да улуттук спорттун түрлөрүн алыскы райондордо өткөрүүнү пландоодо. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.